Бүгүн 3-майда Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар акыйкатчы Атыр Абдрахматованы кызматтан алуу боюнча Атажурт Кыргызстан фракциясынын сунушун карап, бир катар талаш талкуулардан соң Абдрахматованы кызматтан мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушун колдоп беришти. Макул 50, каршы 5, баары 55, катталды 79. Токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз жакшы билесиз, эгерде сиз каршы болсоңуз, каршы добушту бергенге укугуңуз бар. Өзүңүздүн пикириңизди добушуңуз менен билдиресиз. Парламент бул коллегиалдуу орган, көпчүлүктүн добушу менен маселе чечилет. Депутат Дастан Жумабеков акыйкатчыны кызматтан алуу тууралуу өзүнчө мыйзам бар экендигин белгилеп, эгер аны кайсы бир фракция кызматтан алуу сунушун берсе, демек комиссия түзүлүп, иликтөө жүрүшү керектигин айтты. Ал эми депутат Адахан Мадумаров туура эмес кадамдар болуп жаткандыгын белгилеп, акыйкатчынын өзүнө сөз берип, анын да пикирин угууга чакырды. Мындай бир атууга кетип бараткан кишиге дагы соңку сөз берет, маалымат берилиши керек. Кетүү деген бул конституциялык кызмат. Кызматтан кетирүү үчүн жүйөлүү себептер болуш керек. Жүйөлүү себептеринде фракция тиешеси жок статьяга шилтеме жасап атат. Ошол статьяны аткарбагандыгы үчүн деп. Ал беренеде өз убагында кызматка сунуш кылбай койгондугу жөнүндө сөз кетип баратат. Эгерде биз Жогорку Кеңеш азыр унчукпай туруп ошого добуш берип койгон болсок, биз дагы өзүбүздүн сабатсыздыгыбызды көрсөтөбүз. Мыйзамды сактабагандыгыбызды көрсөтөбүз. 122 берене ал таптакыр башка берене. Мына шашылып жасаган иштин акырети ушундай болот да. Шашпай жасаш керек. Биз ушул жерден дуулдап 2 мартта шайлап бергенбиз. Эгерде кызматтан мөөнөтүнөн мурда бошотуу деген болсо, өтө жүйөлүү себептер болуш керек. Чакыралы, угалы, кайсы себептерден улам бошотуу жөнүндө сөз кетип баратат. Ага жооп берген Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Атыр Абдрахматова расмий чакыртылгандыгын айтып, бирок келбей койгондугун билдирип, депутаттын дарегине бир катар сын пикирлерин да кошумчалады. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бул жерде отурган депутаттардын баары сабаттуу деп эсептейбиз. Ошон үчүн элдин добушун алып, тандалып, иргелип, ошо сабаттуу экенин, тажрыйбалуу экенин эске алып шайлаган депутаттар отурат бул жерде. Жогорку Кеңеш сабаттуулугун көрсөтүп эле келатат. Мен сизге айтып коеюн, Атыр Абдрахматованы биз чакырдык, расмий түрдө чакырылган, келген жок. Биз бардыгын мыйзамдын, регламенттин негизинде алып баратып жатабыз. Сиз өзүңүздүн маалыматыңыз болбосо эле чыгып алып, ушундай сындап айта бересизби? Белгилей кетсек, 19 апрелде акыйкатчы Жогорку Кеңеште өлкөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндама жасаган. Депутаттар баяндаманы аягына чейин укпай, Атыр Абдрахматованы кызматынан алууну сунуштап чыгышкан. Атажурт Кыргызстан фракциясы бул тууралуу чечимин парламент төрагасына берген. Тармактык комитет фракциянын сунушун колдоп чыккан. Атажурт Кыргызстан мындай сунушуна акыйкатчы тарабынан айрым мыйзамдардын ченемдери аткарылбагандыгын айтып жүйө келтирген. Абдрахматова бул кызматка 2022 жылдын март айында дайындалган. 3-майда Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү азаттыктын лицензиясын жокко чыгарган сот чечимин тынчсыздануу менен кабыл алгандыгын билдирип, жогорку инстанциядагы сотту апелляциялык арызды адилеттүү кароого чакырган. Ал эми 1-майда азаттык боюнча АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Майкл Маккол билдирүү кылып, Кыргыз өкмөтүнүн эркин медиага жасаган одоно чабуулун, азаттыктын ишин токтотуусуз айыптай тургандыгын, эркин жайымкаларга чектөө конституцияга каршы келээрин билдирген. Ага чейин АКШнын мамлекеттик департаменти да Кыргыз бийлигине кайрылып, Азаттык радиосунун ишин токтотуу тууралуу сот чечимине тынчсыздануусун билдирген. Анда азаттыкка байланыштуу жагдай президент Садыр Жапаровдун сөз жана басма сөз эркиндигин сактоо тууралуу айткандарынан шек жаратаары белгиленген. Бул кайрылууларга президенттин басма сөз Эрбол Султанбаев 3-майда жооп берип, азаттыкка байланыштуу чаралар мыйзам чегинде көрүлгөндүгүн, сот өз алдынча чечим чыгаргандыгын айтты. Ал айтылган сындарды орунсуз деп эсептей тургандыгын, Кыргызстанда сөз эркиндигине жана эркин медиаларга чектөө жок экендигин белгилеп, өлкөнүн ички ишине кийлигишпөөгө чакырган.
27 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту Азаттык медиа мекемесинин ишин токтотуу тууралуу чечим чыгарган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азаттык медианын үстүнөн жазган доо арызында эл аралык компаниянын «Настоящее время» телеканалы кыргыз-тажик чек арасында окуя тууралуу жарыяланган видеоматериал веб-сайтынан өчүрүлө электеген жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жаткандыгын билдирген. Бул иштен тышкары Азаттыктын жарым жылдан бери бөгөттөлүп турган сайты жана банктагы чектөөгө алынган эсеби боюнча да өзүнчө соттук териштирүүлөр уланууда. Бишкек шаардык сотунун төрагасы Нурбек Эсеналиев бүгүн Говоритово мультимедиалык маалымат агенттигинин жетекчиси Кайыркүл Урумканова жана журналист Гүлназ Мидинова менен жолугушту. Кыргызстандын судьялар кеңешинин төрагасынын орун басары Рахат Каримова жана сот аткаруучулар Жунус уулу менен Жамгырчиев Канат катышкан жолугушуунун жүрүшүндө тараптар шаардык сотто орун алган окуяны талкуулашты. Бишкек аймактык сот аткаруучулар кызматынын улук сот аткаруучусу Азат Сабитов кол алдындагылардын Говоритовунун кабарчысына жасаган мамилеси үчүн кечирим сурады. Бул жерде мындай болуп атат. Бир айдан бери көрүп атасың, школа, буза, бомбу заложили, ошон үчүн биздин балдар күчөтүлгөн тартипте жумуш алып барып атат. Анан ошонун негизинде биз ар бир сумка пакетти карап атабыз. Безопасность судей, шу не только судей, канча жаран келет. Ушул зданияга бир күндө 400-450 киши кирет. Элестетсеңиз, ошо эмне деген иши бар. Ошонун негизинде биз күчөтүлгөн тартипте ар бир сумка, анан естественно балким бейчиги жок, прессада эмелери жок, обозначительный бир знактары жок. Биздин балдар вынуждены беле, может быть, басып барган. Бизде мына мен лично балдардын атынан кечирим сурайм. Сизден дагы сурайм, Булыстан да сурайм. Ал эми шаардык соттун төрагасы Нурбек Эсеналиев сот аткаруучулардын журналистке күч колдонгону туура эмес экендигин белгиледи. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен 2 сот аткаруучу администрациялык жазага тартылат. Судьялар кеңешинин төрагасынын орун басары Рахат Каримова буга байланыштуу редакциядан бир күн мурун милицияга жазган арызды кайтарып алууну суранды. Ал бир мыйзам бузуу үчүн бир гана жаза колдонулушу керек деп эсептейт. Арызды чакыртып алуу үчүн Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын номер 5 шаардык милиция бөлүмүнө кайрылганыбызда арыз башкы прокуратурага жөнөтүлгөндүгү белгилүү болду. Прокуратура бул ишти колго алса, сот департаментинин административдик жаза тууралуу чечиминен соң тосмо арыз жазылат. Сот аткаруучулар өз түшүндүрмөлөрүндө Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин номер 545 жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын имаратын коргоо жана контролдоо боюнча сот аткаруучулардын ишин уюштуруунун тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу буйругуна таянышууда. Анда телеканал кызматкерлери ошондой эле камерасы бар жарандар соттун имаратына жумуш убактысында соттун төрагасынын же иш боюнча төрагалык кылуучунун уруксааты менен гана киришет деп жазылган. Бирок бул жобо сот имаратынын коридорунда видео тартууга тыюу салынгандыгын билдирбейт. Белгилей кетсек, журналисттин маалымат алуу жана жайылтуу укугу баш мыйзам тарабынан корголгон. Эске салсак, 2-майда Бишкек шаардык сотунда сот приставдары тарабынан журналистке күч колдонулган. Анда сот аткаруучулар кабарчынын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратып, күч менен аны сыртка сүйрөп чыгышкан. Журналист сот департаменти менен милицияга арыз жазган. Ошол эле күнү жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Говоритовунун жетекчиси Кайыркүл Урумканова менен жолугуп, окуя кылдат иликтене тургандыгын айткан. Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап, 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашты. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму рейтингти 3-май басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүнө карата жарыялады. 3-майда жарык көргөн докладта уюм 180 өлкөдөгү журналисттер иштеген шарттарды, абалды анализдеп чыгышкан. Жыйынтыгында адистер 31 өлкөдө олуттуу кырдаал, 42 өлкөдө кыйын абал, 55 жерде көйгөйлүү, 52синде жакшы же канааттандырарлык абал түзүлгөн деген бүтүмгө келди. 2022-жылдагы индексте Кыргызстан алдыңкы 100 өлкөнүн катарына кирген Борбор Азиядагы жалгыз мамлекет болгон. Индексте Түркменстан 176-чы, Тажикстан 153-чү, Өзбекстан 137-чи, ал эми Казакстан 134-чү орунда. Авторлар Борбор Азиянын көрсөткүчтөрү начарлагандыгын белгилешет. Кыргызстан кошуналарга салыштырмалуу өйдөрөөк 122-чи сапка жайгаштырганы менен былтыркыга караганда 50-чү орунга ылдыйлап кеткен. Башка коңшуларда өзгөрүүлөр анча сезилерлик эмес.
Аламидүн районунда опузалап акча талап кылган блогер кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, милицияга блогерге карата чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган жаран аталган блогер 2023 жылдын апрель айынан бери массалык маалымат каражаттарына терс мазмундагы видеосун жарыялайм деп коркутуп келгендигин айткан. Видеону жарыялабоо үчүн блогер $40,000 талап кылып, анын $37,300 алган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, блогер $2,700 алып жаткан жеринен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө иштери уланууда деп билдиришти башкармалыктан. Белгилей кетсек, 33 жаштагы блогер соц тармактарда транспорт каражаттарынын техникалык кароо чөйрөсүндөгү коррупцияга каршы күрөшүү боюнча материалдарды активдүү жарыялап келген. Кармалган жаран Улан Бекмуратов аттуу блогер экендиги жана ал буга чейин Ички иштер министрлигинин патрулдук кызматынын кызматкерлеринин көзүнчө унаасын өрттөөгө аракет кылганы маалым болгондугу кошумчаланды. Ал арада жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Балбак Түлөбаев блогерлер маселесин көтөрүп, алардын дарегине бир катар сын пикирин айтты. Көрүнгөнү мамлекеттик органдарга кирип алып, эми баарын айта албайм, кээ бирөө бар, түз кирет, Алмазбек Акынжанович. Көрүнгөн мамлекеттик органдарга келип алып, өзүнүн правасын качайт этип, мен блогермин деп, итакмагын чыгарып, эми иштетпей атат да. Бирөө жамандап атат, бирөө кармалып атат. Эми муну бир кандайдыр бир чечимге өкмөт менен келишибиз керек да. Массалык маалымат каражат өкүлдөрүн блогерлерден бөлүшүбүз керек. Кандай кылабыз эми? Сөккөнүн эми айтпай эле коеюн, кыргызды, динди, ыйманды баарыбыз сөгүп атат. Түндө президенттен баштап сөгүп атып, мына бүгүн $40,000 менен кармалып, эмне деген гана сөздөрдү айткан жок ошол блогерчи, бизгечи. Жогорку кеңештин астына келип алып, мына жогорку кеңеш акмактар эшигин алдын кара деп бизге үйрөтүп, акыл үйрөтүп атып, мына бүгүн неме менен кармалып, изатка менен отурат. Муну бир иретке келтирбейлиби мамлекеттик бийлик? Бул өлкөдө мамлекет барбы?